Салам достор, бул Ошмунун Үмүт телестудиясы. Бүгүн сиздердин маанайыңыздарды колубуздан келишинче көтөргөнгө аракет кылабыз. Жана эскерте кетчү нерсе, биздин көрсөтүүлөрдү Ош ТВ, ТМЖ жана регион телеканалдарынан көрсөңүздөр болот. Ал эми сыналгыдан көргөнгө жетишпей калсаңыздар, анда Ошмунун бардык соц тармагынан көргөнгө чакырам. Урматтуу студенттер, силер жалпы канча китеп окугансыңар? Силер билесиңерби, Ошмуда 600дөн ашуун китеп окуган, бир учурда 4 жумушта иштеген, мындан сырткары 4-5 тилде эркин сүйлөгөн бир студент кыз бар. Силерге бул жыйынтыкка, бул ийгиликке кантип жетишкен деген суроолор жаралса, анда кийинки көрсөтүү силер үчүн. Я была, если так взять, по странам СНГ, это Казахстан и Узбекистан. И также вот в Европе это Испания, Италия, Португалия, Бельгия, Австрия, Чехия, Словакия. Еще какие страны? Их было много. Где-то 11 стран. В третьем курсе я получила стипендию, которая называется Атулду. Это выделяется только 10 студентам. И я была одной из них, которая смогла выиграть $1200, и после этого я эти деньги потратила на свое путешествие именно в Испанию. А вот именно если вы хотите куда-то полететь, самое лучшее это, наверное, Erasmus+, эта программа, по которой я ездила. Если в университете, да, то можно по ней поехать в Германию, во Францию и в Испанию. Также есть внутренняя мобильность, но я ей, к сожалению, не пользовалась. Это, да, в Астану можно полететь, поучиться, в Бишкеке, в Ауца, да, я читаю. Я стараюсь читать 2 книги в неделю, то есть я трачу где-то, наверное, в день 2 часа именно на чтение книг. Сколько вы книг вообще читаете? В целом, где-то около, наверное, 550, может быть, книг, может быть, больше, но больше 500. Я, да, рассказываю про обучение, да, я люблю делиться там какими-то советами, там, как можно легче изучать языки, про путешествия, да, потому что я постоянно езжу там в другие города, проводить разные тренинги, участвовать на мероприятиях, и также я люблю в целом рассказывать про свою жизнь, мотивировать людей. Ну нам же типа нельзя говорить, что я еще казахский владею, узбекский владею, да что? Всем привет, я Айдана Сатыбалдиева. Айдана — это студентка магистратуры, это иногда бывает тренером, также разные тренинги проводит, преподаватель и экоактивист. История смешная. В том плане, что мы с моей сестрой двоюродной росли вместе, и она выбрала профессию юриста. Мне не захотелось с ней продолжать всю свою жизнь учиться, потому что мы и в садике были вместе, и в школе были вместе, и я думала, что мне нужна какая-то сепарация. И я поступила на международный бизнес, хотя мне это тоже было интересно, потому что мне математика нравится. За эти 4 года я выучила 2 языка, то есть с нуля, потому что в школе я не владела ни одним языком, я не знала ни английский, ни испанский, вообще не интересовалась этим. Но именно в университете, когда я поступила на 1-й курс, у меня начала появляться мотивация. На 2-м курсе я уже прям начала регулярно в 5 утра вставать, учить английский, там после обеда я учила испанский, и после этого я выиграла грант, благодаря которому я полетела в Испанию. То есть на данный момент я знаю 4 языка и изучаю 5-й язык. Это кыргызский и русский, это мои родные языки, и также английский и испанский. И сейчас я учу немецкий. Я была, если так взять, по странам СНГ, это Казахстан и Узбекистан. И также вот в Европе это Испания, Италия, Португалия, Бельгия, Австрия, Чехия, Словакия. Еще какие страны? Их было много. Где-то 11 стран.
Я на данный момент работаю на 4 работах. Это 3 из которых я занимаюсь преподаванием. Первое — это в частной школе, второе — это учебный центр, и третье — это испанский язык я преподаю. Именно у нас в университете ВШМОП у нас есть курсы испанского языка в центре испано-кыргызского языка. Вот. А там в школе и в учебном центре я преподаю английский. Также я работаю по одному проекту, который сам ведется в Бишкеке, но мониторинг проходит в Аше. Я читаю. Я стараюсь читать 2 книги в неделю. То есть я трачу где-то, наверное, в день 2 часа именно на чтение книг. И также я сейчас же учу немецкий. Из этого с утра я учу немецкий, после я иду, преподаю английский, испанский. Потом я уже просто смотрю сериалы. И сериалы смотрю тоже на английском языке. В целом, где-то около, наверное, 550, может быть, книг, может быть, больше, но больше 500. Какая самая любимая книга и автор? Вот я такое не смогу назвать, потому что их очень много. Но я, например, даже... Топ-5, ну, топ-5 можно. Короче, надо прочитать обязательно, мне кажется, это Джек Лондона, Мартин Иден называется книга. Она вообще катастрофически классная книга. Второе, мне кажется, это надо все-таки прочитать «Гордость и предубеждение», да, Джейн Остин. Это тоже очень классная книга. После этого есть книга Джейн Эйр. Она тоже очень классная. Это все книги, которые я люблю, это все классика, да, то есть они старинные, проверенные временем. Вот это 3. 4, мне кажется, это все-таки «Всадник без головы». Это тоже классная книга. И «Унесенный ветром». «Унесенный ветром» — это классика, это книгу, которую должны прочитать все. А если по книгам, которые дают мотивацию, или же по бизнесу? Такие книги я тоже, кстати, обожаю. Например, да, есть вот эти книги, там «Самурай без меча», «Магия утра», вот «Мое утро». «Мое утро». Потом есть вот эта книга, которую я недавно читала, «Монах, который продал свой Феррари». Она мне, например, очень сильно меня замотивировала. После этого я опять продолжила вставать в 5 утра. То есть вообще в целом, когда я прочитала где-то, наверное, в 2020 году книгу «Магия утра», она мне так сильно как бы помогла. Я уже полностью поменяла свое мышление, и каждое утро, даже вот в субботу и воскресенье на выходных, я просыпалась в 5 утра и как бы старалась так вот, как сказать, быть очень продуктивной. После этого эта книга мне хватила на год. То есть год она мне давала мотивацию. После этого я уже немного как бы перестала следовать вот этим вот привычкам. И недавно я прочитала вот эту книгу «Монарх, который продал свой Феррари». И вот сейчас я опять продолжаю просыпаться в 5 утра, стараться быстрее там выучить что-то, сделать, все успеть. Вот. А если вот бизнес-книги, то этот Роберт Кийосаки можно прочитать, тоже классно. Если по маркетингу, там тоже вот этот Котлер есть, он тоже классный. Вот. Ну там, знаете, в Инстаграме немножко такая ситуация, то что у меня мало подписчиков. И потому что раньше у меня было около 4000 подписчиков, но у меня что-то в голову стукнуло, я их всех удалила. И, короче, у меня там, и в Испанию, когда я улетала, у меня тоже 95 подписчиков было. Я всех удалила, закрыла свой аккаунт. Сейчас я возобновила его, у меня где-то, наверное, 640. Я, да, рассказываю про обучение, да, я люблю делиться там какими-то советами, там, как можно легче изучать языки, про путешествия, да, потому что я постоянно езжу там в другие города, проводить разные тренинги, участвовать на мероприятиях, и также я люблю в целом рассказывать про свою жизнь и мотивировать людей. К сожалению, нет. Но я планирую уже в скором времени начать работать по своей специальности. В какой-нибудь международной организации, я не знаю, быть каким-нибудь финансовым менеджером. Вот в этом плане, да. То, что я плохо училась в школе, что я не интересовалась учебой в целом, я не читала книг. После этого вот уже в школе, после школы, вот уже в универе я начала учить языки, я начала читать книги.
выступать, проводить тренинги. Посетила больше, наверное, 100 тренингов в целом и уже свои провожу. А тренинги — это именно по правам человека, по экологии. У меня даже было своих 2 проекта, я выиграла 2 гранта и провела первое мероприятие, это у нас было в Узбекистане, в Фергане. Там я проводила дебатный турнир. Да, это, получается, трансграничный дебатный турнир, то есть там были участники из Кыргызстана, с Таджикистана и с Узбекистана. А второй мой проект был у нас в Аше, но я пригласила участников с города Баткена и из Кызылкии. То есть это тоже был дебатный турнир, но уже внутри Кыргызстана. Эти 2 таких проекта интересных. Моя мечта — это стать полиглотом таким, который владеет более 7-8 языками, может 10 языков, чтобы я могла путешествовать без проблем, чтобы я посетила все страны, и чтобы я прочитала минимум 1000 книг, минимум. Вот, это моя мечта. И работать, я, наверное, хотела бы очень сильно работать в ООН, а именно вот в UNDP, да, про ООН. Там я бы хотела бы работать. Ну, конечно, про языки. Это первое, это начать учить языки, потому что на данный момент в Кыргызстане огромное количество иностранцев. То есть вы можете без проблем практиковать свой язык, да, ходить, там, учить. Например, даже вот когда я была в Европе, там все люди почти, да, владели более 5-6 языками. И мне из этого было как-то не очень комфортно. А также читать книги, потому что книги вам помогут как нарастить ваше мышление, да, в целом знания. И вот старайтесь не бояться и выступать больше на камеру, там, проводить разные тренинги, участвовать на разных тренингах. То есть огромное количество тренингов, которые предоставляют вам полное финансирование. То есть я, например, да, ездила в Казахстан, в Узбекистан, и меня приглашали полностью бесплатно, они меня забирали как с аэропорта, там кормили, все делали, все показывали. То есть это тоже дает вам огромное количество знаний. Вот, например, да, я смотрю в Инстаграме. В Инстаграме вот чаще всего все-таки стоит подписываться на НПОшки. Да, на НПО-сектор, там у них есть свои странички, там позитивный диалог у нас есть, да, центр по международной защите, таких очень много НПО-секторов, в которые вы можете подписаться, и они часто проводят тренинги, они приглашают везде, также и бишкекские, и в Телеграм-канале, чаще всего в Телеграм-канале постоянно выставляют какие-то тренинги, говорят, что вот присоединяйтесь, участвуйте, вот на таких стоит. А вот именно если вы хотите куда-то полететь, самое лучшее — это, наверное, Erasmus+, эта программа, по которой я ездила. Если в университете, да, то можно по ней поехать в Германию, во Францию и в Испанию. Также есть внутренняя мобильность, я ей, к сожалению, не пользовалась, это, да, в Астану можно полететь, поучиться, в Бишкеке, в АУЦА, да. Еще есть УГРАД, да, это Global УГРАД, это тоже возможность на полгода полететь в Америку, поучаствовать, но это уже надо отдельно самому подавать, не от университета, а отдельно. Это тоже классная программа. Анда урматтуу көрүүчүлөр, кезекти Ошмунун жаңылыктарына берели. Ошму IBCN ассоциациясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен келишимге кол койду. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков студенттерден кабар алды. 29 стартап долбоордун жеңүүчүлөрүнө гранттык негизде шаймандар тапшырылды. Ошмунун студенттерине коопсуздук эрежелери түшүндүрүлдү. Ош мамлекеттик университетинде болуп жаткан жаңылыктардын топтобу менен тааныштырып, студияда Жаннат Салкарбек кызы, саламатсыздарбы? Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков интеллектуалдык менчик укуктары жана объектилер менен транзакцияларды кайра иштетүү боюнча улуттук координациялык борбор ассоциациясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Ырыскул Турсуналиева баштаган өкүлдөр менен жолугушту. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуу келишимине кол коюлду. Келишимдин максаты интеллектуалдык ишмердүүлүктүн натыйжаларын жана жекелештирүү, жана аларга болгон укуктарды коргоо каражаттарын пайда кылуу, укуктук коргоо, тескөө, пайдалануу
фактыларынын жазууларын камтыган бөлүштүрүлгөн рейстерди түзүү жана пайдалануу болуп саналат. IPChain санариптик инфраструктурасы өлкөнүн интеллектуалдык капиталын, илимпоздордун, маданияттын, искусствонун жана заманбап технологиялардын чыгармачылыгынын натыйжаларын коргоо жана экономикалык жүгүртүүгө тартуу үчүн сапаттык жаңы шарттарды түзөт. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков структура жетекчилери менен биргеликте окуу жайдын номер 1 жатаканасындагы студенттерден кабар алды. Алгач ректор аталган жатакананын студенттик профилакториясы менен жакындан таанышты. Студенттик профилакториянын бир катар санитардык эпидемиологиялык кырдаалга даярдыгы, жаңы ишке берилген ашкана, жылуулук системалары жана курулуш иштерине күбө болду. Кененирээк кийинки материалда. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган структура жетекчилери менен биргеликте окуу жайдын номер 1 жатаканасындагы студенттерден кабар алды. Алгач ректор аталган жатакананын студенттик профилакториясы менен жакындан таанышты. Бүгүн биз мына Ош мамлекеттик университетинин студенттик жатаканаларын кыдырып, таанышып, студенттердин жашоо шартын көрүп чыктык. Негизинен ошол бүгүнкү күндөгү түзүлгөн шарт ошол студенттер үчүн дээрлик канааттандырарлык экен деп айтсам болот. Андан сырткары ошол студенттик атайын профилакториябыз бар. Ошол профилакторияга студенттер 1 ай 20 күндөн атайын путевкалар менен келишип, өздөрүнүн ден соолугун чыңдап, кошумча дары-дармектерди алып, кандайдыр бир медициналык жардамдарды көрүп мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жерде эс алып аткан студенттерибизге жолугуп, алардын сунуш пикирлерин, ойлорун уктук, ыраазычылыктарын уктук дегендей буюрса, биз ошол бардык университеттин жатаканаларына ошол бүгүнкү заман талап кылган шарттарды түзүп, биздин ушул жатаканаларга керек болсо баягы сырттан келген биздин өнөктөш университеттерден келген студенттерибиз дагы келип жатып кете турган, аларга дагы келсе кадимгидей ошол мындай мейманканалардагыдай шарт боло тургандай мүмкүнчүлүктөрдү түзөлү деп аракет кылып атабыз. Себеби бүгүн мисалы 20 жыл, 30 жыл мурдагы жатаканадагы шарт ошол мезгилдеги талаптарды канааттандырса, бүгүнкү биздин биринчи курска келген студенттерибиздин талаптары бир топ башка болуп калды. Себеби азыр айыл жерлерине чейин ошол үйлөрүндө баардык шарттарды түзүп алышкан. Биз дагы ошого ылайык студенттерибиз үчүн кошумча шарттарды жараталы деп аракет жасап атабыз. Студенттик профилакториянын бир катар санитардык эпидемиологиялык кырдаалга даярдыгы, жаңы ишке берилген ашкана, жылуулук системалары жана курулуш иштерине күбө болду. 1990 жылга чейин ошол Союз убагынан каржыланып жакшынакай иштеп келе жатып, кийин 5 жыл токтоп калып, анан кайра 2000 жылы кайра ачууга туура келди. Ошодон бери үзгүлтүксүз иштеп келе жатат. Негизгиси Ош мамлекеттик университеттин студенттери келип дем алат. 20 күн профсоюздун правком аркылуу путевка алышып, акысыз 20 күнгө лечениясы, 3 маал ысык тамагы менен, шарты бар комнатасы менен ушул жерден дарыланып 20 күндөн кийин чыгып кетет. Номер 1 жатакананын 1-2 кабаты капиталдык оңдоодон өтүп, учурда 3-4 кабатынын оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Ошмунун профилакториясында ар бир айда 20 студент кабыл алынып, жылына 500 студент дарыланууда. Студенттерге күнүнө 3 жолу тамак берилет жана ар күнү жаңы аш тизме түзүлөт. Мындан сырткары ар бир студент дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп, дарсанвол, ингаляция, куф, вибромассаж, салюкс, светованна менен дарыланып чыгат. Ошмунун жаштар бизнес паркында ишке ашкан 29 стартап долбоордун жеңүүчүлөрүнө гранттык негизде керектелүүчү шаймандарды тапшыруу аземи болуп өттү. Иш-чарага Ошмунун жаштар бизнес паркынын директору Эрлан Камалов, Агахант фондунун Оштогу филиалынын жетекчиси Жылдыз Мамытова баштаган өкүлдөрү катышты. Бир жыл аралыгында бизнес паркка келип түшкөн 200дөн ашуун бизнес идеялардын ичинен 29 долбоор тандалып алынган. Жаштардын ишкердигин өнүктүрүү программасы Ошмунун жаштар бизнес паркы тарабынан Американын эл аралык өнүктүрүү USAID Кыргыз Республикасындагы Агахант фондунун колдоосу менен ишке ашты. Кененирээк кийинки материалда сөз болот.
Ошмунун Жаштар бизнес паркында ишке ашкан 29 стартап долбоордун жеңүүчүлөрүнө гранттык негизде керектелүүчү шаймандарды тапшыруу аземи болуп өттү. Иш-чарага Ошмунун Жаштар бизнес паркынын директору Эрлан Камалов, Агахан фондунун Оштогу филиалынын жетекчиси Жылдыз Мамытова баштаган өкүлдөр катышты. Кезектеги гранттар менен сыйладык. Азыркы учурда ошо келген жабдууларды, станокторду, аппараттарды тапшырдык. Бул келген жабдуулардын бардыгы ошол биздин студенттерибиздин, аспирант, магистранттарыбыздын келечекте бизнесине кошумча катары ошолорго грант түрүндө кайтарымсыз түрдө берилип атат. 9-чу тренинг 2023 жылдын май айында окутулган. Азыркы учурдан пайдаланып ошо бизде жакында баштала турган 10-чу тренингке бардык биздин лицейлерибиздин окуучуларынан тартып бакалавриат, магистратурада окуп аткан студенттерибизге, аспирантурада, докторантурада окуп аткан биздин ага эжекелерибизге бардыгына кайрылып кетет элем. Ушул акселерациялык программага катышып, өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди кааласаңыздар, нөлдөн баштасаңыздар болот, болбосо ошол мурда жасап жаткан бизнесиңиздерди кеңейтүүгө гранттарды алсаңыздар болот. Бир жыл аралыгында бизнес паркка келип түшкөн 200дөн ашуун бизнес идеялардын ичинен 29 долбоор тандалып алынган. Жаштардын ишкердигин өнүктүрүү программасы Ошмунун Жаштар бизнес паркы тарабынан Американын эл аралык өнүктүрүү USAID Кыргыз Республикасындагы Агахан фондунун колдоосу менен ишке ашты. 29 стартап долбоордун жеңүүчүлөрүнө гранттык негизде керектелүүчү шаймандар тендерлер аркылуу сатылып алынды. Мындан ары аталган жаш стартаперлерге өз ара бизнесин баштоо жана улантуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Ош мамлекеттик университети менен биз буга чейин да иштеп келгенбиз, бирок биздин кызматташтыгыбызды бир тастыктап коелу деп меморандум, эки тараптын ортосунда меморандумга кол койдук. Бул ушу 2023 жылдын жаз мезгилинде болгон. Анан бүгүнкү грант алуучулар бул Ошмунун студенттери, жалпысынан 29 студент грант алып жатышат. Ар бир гранттын өлчөмү $2000 $3000 чейин. Ал грант алыш үчүн биз бир нече группаларды окутканбыз, 5 күн окушат. Бул ишкердик, мындай негизги нерселери боюнча окутулуп, анан 6-күнү дегенде алар өзүнүн бизнесин жакташат. Буга чейин Ошмунун Жаштар бизнес паркынын негизинде ишке ашкан 29 стартап долбоордун жеңүүчүлөрүнө сертификаттар тапшырылган. Окуу жайдан билим алып жаткан бизнеске ишкердүүлүк чөйрөгө кызыккан, жаңы технологияларды ойлоп тапкан, калкка кызмат кылууга багытталган долбоорлорго Ошму тарабынан фонддордон 10 миллион сом инвестиция тартылган. 25 сентябрь мамлекеттик тилдин 34 жылдыгына арналган Кадыр баркың бийик болсун энетил аттуу майрамдык салтанат өттү. Кечеде студенттер кыргыз тилинин гимнин хор ырдашты. Факультет колледждердин таланттуу студенттери кыргыздын улуттук өнөрүн тартуулап, кыргыз тилин даңазалаган обондуу ырларды, сахналык коюмдарды аткарышты. Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуу ыкмалары, көп тилдүү билим берүү маселелери боюнча баяндамалар орун алды. Материалдын жүрүшүн кесиптешим улантат. Улук болсом, тилим менен улукмун, улут болсом, тилим менен улутмун демекчи. Мамлекеттик тилдин 34 жылдыгына арналган Кадыр баркың бийик болсун энетил аттуу майрамдык салтанат Ошмунун башкы имаратында болуп өттү. Аталган салтанатка окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков баштаган структура жетекчилери, профессордук окутуучулук курамы, Ош шаардык мэриясынын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурлан Закиров жана окуу жайдын студенттери катышты. Иш-чаранын негизги мазмуну Кыргыз Республикасы мамлекеттик тилдин 34 жылдыгына карата. Биз бир нече факультеттерде буга чейин колледждерде иш-чараларды өткөргөнбүз. Ошол жерлерден мыкты номерлерди тандап алганбыз. Биздин иш-чарабызга Ош шаар мэриясынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурлан Акимжанович, Оштогу Кыргызстан Калк Ассамблеясынын негизги жооптуу Балтагул Хаттокурович, ошондой эле ректорубуз баш болгон, проректорлор, профессордук окутуучулук курам негизги бүгүнкү иш-чаранын мазмунун түзгөн бул Ош мамлекеттик университетинин таланттуу студенттери.
Иш-чарада атайын кыргыз тили боюнча баяндамалар болуп, кыргыз тили жана адабиятынын маселелери талкууланды. Ошондой эле салтанатта ыр бийлер менен коштолгон чакан концерттик программа орун алды. Кадыр баркың бийик болсун эне тил аттуу майрамдык салтанатта атайын Дүбүрт студенттик театры тарабынан даярдалган сахналык көрүнүш уюштурулду. Иш-чаранын алкагында мыкты окуган топ 20 студентке сертификаттар тапшырылды. 2022-2023 окуу жылдын жыйынтыгы менен аныкталган Ошмунун топ 20 студенти жаңы окуу жылынан айына 1000 сомдон 10 ай стипендия алышат. Сынак академиялык жетишүүсүндө өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн окуу жайдагы студенттерге моралдык жана материалдык дем берүү максатын көздөйт. Ош мамлекеттик университетинде студенттер үчүн бир нече стипендиянын түрлөрү бар. Билесиңер, бул боюнча президенттик стипендия, атуулдук стипендия жана окумуштуулар кеңешинин стипендиясы. 2022 жана 2023 окуу жылында дагы бир стипендия белгиленди. Бул Ошмунун алдыңкы топ 20 студенти деп аталат. Демек, бул стипендиянын өзгөчөлүгү мында АВН боюнча ЖПС эң жогору студенттер аныкталат. Мында АВН аныктап берет. Демек, эгерде 45 000 студент болсо, ошол 45 000 студенттин арасынан топ 20-га кимдер кирди. Бул жерде АВНде булардын университет боюнча бардык студенттердин катары чыгып калат. Мына ошол биринчи 20 катарга кирген студент бул Ошмунун алдыңкы топ 20 студентинин катарына кирет. Мындан сырткары Ошмунун студенттик Нур гезити эне тил күнүнө карата студенттер аралык көркөм окуу сынагынын жеңүүчүлөрүнө диплом жана акчалай сыйлык тапшырылды. Сынак Ошмунун профсоюз комитетинин демөөрчүлүгү тарабынан уюштурулган. Филология факультетинин 3-курсунун студенти Мырзайым Эрматова 2-чи даражадагы диплом 3000 сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Студенттер арасында укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын алуу максатында Ошмунун коопсуздук кызматы тарабынан бекитилген графикага ылайык факультет, колледж, лицейлердин студенттери менен бир катар жолугушуулар өткөрүлүүдө. Жыйындарга Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү катышты. Участкалык инспекторлор жана ИДН кызматкерлери окуучуларга жана студенттерге Кыргыз Республикасынын укук коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптары тууралуу маалыматтарды айтып, өспүрүмдөр жана жаштар арасындагы кылмыштарга өзгөчө токтолууда. Муну менен катар университетте ички жүрүм-турум эрежелерин сактоо, күн тартибин сактоо жана укук бузууларды, бейбаштыкты алдын алуу боюнча талаптар түшүндүрүлдү. Ошмунун студенттерине коопсуздук эрежелери түшүндүрүү иш-чарасы өттү. Жыйынга Ички иштер министрлигинин кызматкерлери, Ошмунун коопсуздук кызматынын башчысы Нурлаки Марзиев, чет элдик студенттер менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Семетей Амиралиев жана студенттер катышты. Жыйындын жүрүшүндө Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдардын өзгөчөлүктөрү, анын ичинде кылмыштуулукту алдын алуу, укук бузуулар жана мыйзамдарды сактоо боюнча маалыматтар берилди. Жүргүзүлгөн студенттер менен жолугушуунун иш-чаранын максаты бул ректордун бекиткен графиги бар. Ар бир факультеттерде, ар бир колледждерде студенттер менен, окуучулар менен жолугушуу өткөзүү. Ошол график менен кетип баратат. Бүгүн 3-күн болду. Алдыда дагы бир 7 күн бар. Ар бир жолугушууга 2-ден 3 факультет катышып атат. Негизги максаты студенттердин арасында коопсуздукту бекемдөө, кылмыштуулуктун алдын алуу, университеттин ички тартиптерин бузбоо болуп эсептелинет. Жыйындын жүрүшүндө Ички иштер министрлигинин кызматкерлери чет элдик студенттерге каттоого туруу, виза алуу, чек арадан өтүү жана өлкөнүн мыйзамдарын сактоого үгүттөлдү. 10 күндүн ичинде Ошмунун бардык факультеттеринде коопсуздукту сактоо боюнча жыйындар өтүлөт. Университеттин коопсуздугу Ошмунун студенттеринин жана кызматкерлеринин өмүрүн, ден соолугун, укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын билим берүү мейкиндигинде окуу, эмгек жана эс алуу процессинде ар кандай коркунучтардан коргоо багытында 2022 жылы коопсуздук кызматы түзүлгөн. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен эфирде Жаннат Салкарбек кызы болдум. Саламатта калыңыздар.
ар бир нерсенин башталышы жана аягы болот эмеспи, урматтуу көрүүчүлөр? Мына ушинтип биз сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана көрүшкөнчө аман туруңуздар.